Саламатсыздарбы, Кыргыз Тайм каналынан көрүүчүлөрү. Бизин каналга жазылып, өз ой пикириңизди комментарийге калтырууну унутпаңыздар. Бүгүнкү берүүбүздө Жолдошумдун көңүлдөшү кош бойлуу экенин сүйүнчүлөдү бишкектик айымдын баяны. Сыяпат бейтааныш кыздан эсемес келген күндө эстейт. Ыйлаганын, кыйкырганын, ал эми күйөөсү жубайынан кечирим суроонун ордуна ага кол көтөргөн. Азыр Сыяпат Үсөнбекова турмушун жолго койгон. Кыргызстандагы банктардын биринде жетекчилик кызматты ээлейт. 31 жаштагы кыздын тандаган багыты оңой эмес. Программалык камсыздоо тармагын өздөштүргөн. Сыяпат өз жашоосунан ата-энесинин өлүмү, көңүлүн кирдеткен учурлар жана эркектерге ылайык кесипте кантип жетекчиликке жеткени туурасында ачык маек куруп берди. Балалыгыңыз тууралуу билсек дегенде. Борбордо Бишкекте төрөлдүм. 2 бир тууганбыз, сиңдим бар. Тагдыр ушундай экен. Ата-энебизден айрылып калдык. Маркумдар тууралуу жакшы гана нерселерди айтыш керек эмеспи? Анте албасаң эскерип кереги жок. Бирок мен атамды сагынбайм. Көп иччү. Апамды уул төрүп бербейсиң деп басынчу. Экөө ажырашып кетсе деле бизге келе берчү. Биз ал келгенде бөлмөлөрүбүзгө кире качып, бекинип алчубуз. Атам көп кыжырданчу, андыктан далистин дубалы дайым тешилип турчу. Качандыр бир ал дарыгер болуптур, бирок арак адамды эмнеге айлантаарын билесиз да. Бир жолу апамды катуу урган экен. Бир топ жылдан кийин ал мээсиндеги шишиктен көз жумду. Рак шишиги катуу урунуудан улам пайда болгон окшойт. Атам өлгөндө баргым да келбеди. Таарынычым күч эле. Аны кечирүү үчүн көп аракет жумшадым. Кандай болгон күндө да ал ата, бул дүйнөдө жашаганым үчүн ага ыраазымын. Апаңызды эскерсеңиз, мени 30, сиңдимди 32 жашында төрөйт. Жоош, карапайым, билимдүү жана ушундай эрки-бекем аял эле. Анын жетегинде мен сууда сүзүү, гимнастика, айкидо, комуз чертүүнү, ал тургай кылыч менен урушканды да үйрөнгөм. 25 жашка толгонумда апам арабыздан кетти. Дабасы жок, өтө агрессивдүү мээ рагы деп табышкан. Баарын сатып, чет өлкөдө эксперименталдык дарылоого алып барбаганым үчүн өзүмдү айыптадым албетте. Бирок апам химиялык дарылоодон да баш тартып, батирибизди сатууга тыюу салган. Жанна Фрискенин өлүмү тууралуу укканда бул жагынан алда канча жеңилдей түштүм. Себеби аны дарылоого аябагандай көп каражат топтолуп, бирок сактап кала алышпады. Мурдагыдай өзүмдү күнөөлөбөй калдым ошондон бери. Билишимче азыр андай бейтаптарга жардамдашкан уюмдар бар. Ал эми ошол убакта андай уюмдарды табыш татаал болчу. Таңкы саат 6-да туруп, апамды тамактандырчумун. Ошол кезде ал шал болуп, сөздөн да калган. Андан кийин декреттеги сиңдим келчү. Экөөбүз апамды жуунтуп, ийне сайып, анан мен жумушка кетчүмүн. Кайра кечинде мен карачумун. Сиңдим экөөбүз апама аны кое берберибизди, аябай жакшы көрөрүбүздү айтканыбыз эсимде. Ошол сөздөн кийин ал үзүлдү. Апаңызды жерге берүүдө молдо менен талаш жаралганын айтканыңыз бар. Ооба, апам сиңдим экөөбүздөн аны акыркы сапарга соңуна чейин узатууну өтүнгөн. Бирок молдо аялдар сөөк коюуга катышууга болбостугун айтып туруп алды. Анда башка молдо чакырарыбызды, ага төлөп болсо да апабыздын акыркы кебин аткарарыбызды айттым. Ошондо ал ыйлабагыла деген шарт коюу менен макул болду. Дагы бир оор учур башыбыздан өттү. Көрүстөнгө олчойгон суммада акча берилери баарына дайын эмеспи. Биз апамды тоожак эмес, берере коюу үчүн 23 000 сом бергенбиз. Бир нече ай өткөндө эстелик тургузууга барсак, апам көмүлгөн дөбөчөдө таптакыр башка кишинин эстелиги турат. Үрөйүбүз учту. Көрүстөндүн кызматкери апамдын мүрзөсүнө ким эстелик тургузганын билбестигин, алар эсеп жүргүзбөй турганын, өзүбүз чечишип алышыбыз керектигин айтып тим болду. Эстелик коюлган кишинин туугандарынын атын билүү үчүн өлүм тууралуу күбөлүк берген ЗАГСка бардым. Негизи аларга андай маалымат берүүгө болбойт, бирок мен көз жашымды көлдөттүм. Акыры маркумдун карындашы менен байланыштым. Көрсө ал мүрзөлөрдүн ордун алмаштырып алып, агасы кайсы жерге коюлганын так билбестен эстелик тургузган экен. Узак териштирүүдөн соң ал эстелик менен тосмону алды. Апамдын ашы да эч эстен чыкпай тургандай өткөн. Биз чакырылгандардын баарына бир сыйра чалып, киши санын тактап чыктык. Тааныштарыбыздын бири өзүнөн бөлөк дагы 2 кишини кошо ала келүүгө уруксат сурады. Ага акчам жетпесин айттым. Бирок ал баары бир кишилерин ээрчитип келди. Сиңдим экөөбүз өз ордобузду бошотуп берүүгө аргасыз болдук. Ошондо союш сой албай, эт сатып алып гана палоо баскан элек. Куран окутканы келгендердин көбүнө аныбыз жакпады. Нааразычылыктарын бизге ачык эле айтышты.
Акыры чыдабай кетип, мен дагы апама дүңгүрөтө аш бергим келген. Акча бересиңерби дегем. Акча табуу үчүн пол жууган күндөрүңүздө болгону чынбы? Оба, адегенде баракчыларды тараттым. Кийин косметикалык ишкананын товарын тездим. Анан апамдын таанышынын иштеген жерине пол жуугуч болуп иткергем. Ишим үчүн 150 сом алчумун. Анан да тамагым бекер болчу. Ошол айымга аябай ыраазымын. Кийин сумда кийим саттым. Аркыл адамдар келер эле. Маселен, дал ошол жактан эксгибиционист кишини көргөм. Аталган соода үйүндө аялдар кыйкырып эле калышты. Жанымдан дырдай жылаңач эркек киши ушундай бактылуу болуп чуркап өттү. Аркасынан күзөт кызматкерлери колап алган. Улам бири чочуп кыйкырса, ал ан сайын кубангандай көрүндү. Кызык адамдар көп башпакчы. Тажрыйбалуу сатуучулар жаңы келгендерге кийимдерден оолак болуу керектигин дароо эскертишкен. Мисалы, өзүн Елизавета ханышанын никесиз төрүлгөн уулу экенин, ал эми Диана Хамбийке ага турмушка чыкмак болгонун айта берген бир киши бар эле. Жапжаш кыздар кооз адеми кийим-кечени кайдан алышарын да ошондо билгем. Көрсө товар жаңы келгенде сатуучу курбуларын чогултуп, бурчта кийимдерди ченеп көрүшөт. Кечкисин кыз бир кийимди тымызын алып кетет да кечеге кийип барып, кайра эртеси аны дүкөнгө кайтарып коет. Андыктан дүкөндүн текчесиндеги айрым кийимдер бир кийилген болот. Баасы жазылбаган кийим илинип турса, анда сатуучу бааны каалагандай көтөрүшү мүмкүн. Ал сизди бир сыдыра карайт да канча төлөй аларыңызды болжойт. Балким баасын сизге түшүрүп да берет. Банкка кандайча ишке орношуп калдыңыз? Бала чагымдан бери хирург болуу кыялым бар эле, бирок узакка билим алууга шартым туура келбеди. Экономикалык факультетте окуумдун акысын тайыжым төлөп берүүгө макул болгон. Банкка жумушка кирүүнү чечтим. Ал үчүн алгач компьютерди тере билүүм керек эле. Үйдө компьютерим жок болчу. Ошондо эскирген бир клавиатураны таап алдым. Сумда кардарлар жокту. Аны алып чыгып, курбума кат жазгандай тере берем десеңиз. Башкалар болсо мага жинди неме го дегендей карашат. Банкка сыноо убагында тыным дегенди билчү эмесмин. Кызматкерлердин түшкү тамагын алып келем. Документтерди тиркейм. Кагаздарды карап чыгып үйрөнөм. Билбегендеримди сурайм. 2-3 аптадан соң ишке алышты. Апамдын көзү тирүү эле анда. Эмне кийип барам деп түнкү 1ге чейин бирге тандаганыбыз эсимде. Түзүгүрөөк кийимим деле жок эле. Эски бир көйнөгүмдү таптым да алдына юбка сатып алуу үчүн биринчи айлыгымды күткөм. Биздин банктарда көп төлөйт деп ойлобоңуздар, эң башта дегеле аз. Бирок эбегейсиз тажрыйба топтойсуң. Сага кандай кардар кайрылаарын эч качан болжой албайсың. Мисалы, улгайып эле калган киши келчү. Келген сайын бир жактарга чакыра берчү. Сунушун четке кагып койчумун. Бир ирет Элдин көзүнчө акча шкала салынган капчыгын чыгарып, "Эмиче барасыңбы мени менен кафеге?" деди. Кытмырлана. Бир жагынан аябай кемсинткен окуя, бирок эмне кыла аласың? Кардардыкы дайым туура. Ал жака 21 жашымда киргем, 25 жашымда бөлүм башчы болдум. 3 жылдан соң башкармалыкты жетектеп калдым. Жакшы жетекчиликке туш болдум. Алар ким экендигиме курагыма карашкан эмес. Жапжаш кезиңде жамаатты кантип жетектеп калдыңыз? Жетекчи эмес, лидер болууга умтулдум. Буйрук бербестен өзүм үлгү көрсөткүм келди. Кээде катуу текчесинде туруп, ким кандай иштеп жатканына көз салчумун. Дайымкы бир кардарыбыз жаныма келип, "Кызым, көп жылдан бери ушул банкка келем. Сенин ушул жерде турганың турган, өсүшүң абзел" деди. Эмнеге программалык камсыздоо тармагына сүңгүп кеттиңиз? Бул адатта эркектерге ылайык кесип катары саналат. Кардарлар менен 10 жыл иштегенден кийин менде кризис башталды. Жетекчим IT бөлүмүнө баруумду сунуштады. Так илимдерден алысмын деп жүргөн экем. Программалык камсыздоону тестирлөө курсунда кыздардан жалгыз элем. Чындап эле биздин коомдо аялдар так илимдерде эркектерден артта калат деген көндүм пикир бар. Бирок бул болбогон кеп. Болгону кыздар бул тармакта иштегиси келет, бирок энелери сенден кайдагы механик чыксын, эр албайт анда сени дешет. Азыр IT бөлүмдү жетектейм. Программалык камсыздоону сыноодон өткөрөм. Мисалы, мобилдик тиркеме түзүү керек дейли. Программист аны түзөт. Мен болсо тесттен өткөрүп, ката бар же жогун аныкташым керек. Бул иш кандай тоскоолдуктарга толуу экенин элестете да албайсыз. Жөнөкөй эле бир мисал келтирейин. Кыргызстанда жаңыдан төлөм терминалдары иштей баштаганда доомат ого эле көп болчу. Алгач төлөм багытын тандап алып, өз номериңизди терип, соңунда гана акча салуу керек. Бирок адамдар адегенде эле акчаны салып алат да анан автомат жутуп алат. Ал эми азыр бир дагы акча алгыч аппарат тийиштүү кодду термейинче акча кабыл албайт. Бир жолу карыя киши банк анын пенсиясын уурдап алганын айтып кыйкырып кирип келди. Көрсө ал банкоматка өзүнүн паспортун салууга тырышат. Анан биздин жабдыктын иши
үзгүлтүккө учурайт. Дагы бир аял киши баш баккан, ал 400 сом накталай алайын деп, бирок ортодон 200 сом жетет деп, калганын кайра банкоматка салыптыр. Өзүңүздөр билгендей, адам ар кыл келет. Биздин милдет мүмкүн болгон бардык учурлардын алдын алуу. 20 жаштан кийин кыздарга тезирээк күйөөбүздө деген басым жасалат. Мындайга сиз дагы кабылдыңыз беле? Апам кыздын себеби 3 бөлүктөн: билим, тарбия жана саламаттыгы дечү. Ал куттуу күйөөгө чыгуудан изденгендерден эмес эле. Алгач 22 жашымда турмушка чыктым. Жолдошум үйдүн жалгыз уулу эле. Андыктан анын апасы менен бирге турчубуз. Келин болуунун болгон түйшүгүн көрдүм. 20дан ашканча өзүм билгендей тамак жасап, апам үйрөткөндөй үй жыйнап жүргөм да. Турмушка чыккандан кийин аябай эле оор болду. Кайненеме жасаганымдын баары жакпады. Турмушка чыкканы баарын башынан үйрөнүүгө аргасыз болдум. Уруш чыкчу болду. Казанды ташыткан нерсе Жолдошумдун көңүлдөш күткөнү. Ал тургай анын боюна бүткөнү болду. Аны ал кыз мага өзү сүйүнчүлөдү. Катуу уруштук. Күйөөмө ичимдеги болгон ызаны айттым, ыйладым. Ал мени чаап жиберди. Мен жооп кайтардым. Мушташа кеттик. Кайненем урба деп кыйкыра чуркап келген. Баласын токтотуп, мага болушу барачалап жаткан экен депмин. Көрсө уулуна болушкан экен. Экөөбүздү ажыратып туруп, мени муштагылап каргап шиледи. Ошол күнү буюмдарымды жыйнап алып кетип калдым. Ошентип жолубуз айрылган. 4 жылдан кийин ал мага келди. Эч нерсе болбогондой кайра баш кошууну сунуштады. Кумары канган көрүнөт. Албетте мен баш тарттым. Эң башкысы, ажырашып келгенимде апам кабыл алган. Көпчүлүк учурда ата-энелер турмушка эмнеге чыктың эле, күйөөңө кайт деп коюшат эмеспи? Ошол кыздарга кандай кыйын. Жаңы үйүндө аларды алдашат. Ал эми атасынын үйүнөн кубалашат. Экинчи ирет турмушка 10 жылдан кийин чыктым. Экзюпери айткандай, сүйлөшкөндөр бири-бирине эмес, бир багытка карагандар. Биз ошондой бир тарапка караган түгөйлөрдөнбүз. Принциптерибиз бирдей, идеяларыбыз окшош, баарын бөлүшүп алабыз. Мен тамак жасайм, ал идиш жууйт. Балким аркабызда тажрыйбабыз болгондуктан бакубат турмуш куруп кете алгандырбыз.